Анда эмес урматтуу жалпы көрөрмандар, бүгүнкү куттуу студиябыздын коногу ким деп күтүп аткан болсоңуздар, дароо эле тааныштырып өтөйүн. Заманыбыздын залкары мынакей белгилүү манасчы, дастанчы, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси Бүбүсара Бейшналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасынын башчысы Самат Көчөрбаев агайыбыз бизде конокто. Ассаламу алейкум агай. Хош келипсиз. Биздин куттуу студиябызга жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Мына таң эрте туруп, даярдык көрүп, алтындай вактыңызды бөлүп, атайын ошо биздин чакыруубузду кабыл алып келгениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Андыктан мынакей бүгүн ушу 1 саат бою биздин жакшынакай куттуу студиябызда бүтүндөй жумурай журт, миллиондогон көрөрмандар сизди көрүп турмакчы. Андыктан мына ушул биздин темабыз айтып тургандай эле залкарлар баскан жол деген теманын айланасында бир жакшы кеп кеңеш куруп бересиз деген ниетте турабыз. Рахмат. Андыктан келиңиз эми алды менен баягы амандашып иш баштоо бул атадан калган салт дейт экен. Жалпы көрөрмандар менен бир саламдашып алсаңыз. Рахмат. Атайын студияга чакырганыңыздарга арыбаңыздар, кадырман кыргыз журту, ыр сүйгөн, ырды жанындай көргөн, ыр менен төрөлүп, ыр менен өлгөн дейт го. Ыр менен бул дүйнөдөн узаган кыргыз өзгөчө ыр жандуу эл. Ошол себептен ар дайым ыр дүйнөнү, ушул рухий дүйнөнү кыргыз өзгөчө баалап келген. Мына бүгүнкү силердин залкарлар баскан жол деген аты улук, өзгөчө берүү экен. Бул жерде мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Албетте, ар бир доордун өзүнүн залкары болуп, ошол чыныгы залкарлар бизге керемет рухий мурастарын калтырып, керемет өрнөктүү жолду басып өтүп, бизге чыйыр салып кеткен. Ошол салган чыйыр жол менен биз басып келе жаткан учурубуз аздыр артын улап келе жаткан учурубуз. Анан бүгүн ошол залкарлар баскан жол демекчи, ошо залкарларды эскерип, залкарлардын бизге калтырган өнөрү жөнүндө, алардын өрнөктүү иштери жөнүндө сөз кылсак туура болот го деп ойлойм. Анткени баарыбыз ушул өзгөчө өзүмө токтоло турган болсом, мен залкарлардын залкары деп тааныган, алды арабыздан өтүп кетти. Ошол эле Эстебес ата, Тууганбай ата, Уркаш Мамбеталиев, Ашыралы Айдариев аксакалдарды көрдүк. Ал тургай аралашып жүрүп калдык. Демек ошол биз көргөн, биз билген залкарлардын жолу жөнүндө сөз кылсак туура болот го деп ойлойм. Туура айтасыз агай. Мына өзүңүз айтып өткөндөй агай, баягы өзүңүз жаш болсоңуз дагы мына ушу айтып коет го кыргызда көп жашаган эмес, көп окуган билет деп коет экен. Мына өзүңүз жаш болсоңуз да ошо залкарлар менен бирге ээрчишип деп айтып калдыңыз. Андыктан Кудай берсе ошо залкарлар тууралуу бир жакшы дагы токтолобуз. Анан эми мына көрөрмандардын арасында сизди кимдер гана тааныбайт. Анын арасында мына жаштар болобу, кээ бир инсандар тааныбаган инсандар да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан адегенде мына куттуу студиябыздын коногу өзүңүз келип отургансыз, өзүңүз тууралуу бир кыскача кайсыл жердин кулунусуз, өзүңүз тууралуу бир аз тааныштырып өтсөңүз. Таанышардан мурун, тааныштырардан мурун баштаганда эле айтсам эле мактангандай элес калышы мүмкүн, бирок бул мен өзүмдүн өнөрүм менен же өзүм менен эмес, эң ириде мен ошол өзүм туулуп өскөн жерим менен мактангым келет. Таластыктар тамашалап коет, мактангандай болбойн деп анан мактанышат депчи. Ансарындай мактаныч эмес, бул чыны менен тарых, сыймыктуу өзгөчө жер деп айткым келет. Таласта ичендеген өнөр постор чыккан, анын ичинен Манас району Арал деген жер бар, Акбай Бабыр эли деп коет. Ошо Акбай Бабырдан бир нече залкар инсандар чыккан. Кезинде Токтогул келген биздин айылга. Ал жөнүндө эфирлерден айтып калабыз. Токтогулдун ошол Жомарт Бөкөнбаев түптөп жыйнап чыгарган китебинде кече кайрылып келе жатканда
кайрылгам Акбай бауырга аттап тондоп жөнөтүп жардамын мыктап көргөзгөн мендей начар шайырга деп биздин жана мен жашаган, мен туулуп өскөн Акбай бауыр бурук да. Бир айыл ортосун суу бөлүп турат. Ошол Акбай бауыр эли жөнүндө айтып атат да. Бир нече ушул Акбай бауыр жөнүндө. Акбай бауырда Ширгели деген киши жөнүндө ырлары бар. Токтогул атабыздын. Мен муну айтып атканым, Токтогул атабыз биздин айылга айлап, күндөп, түндөп келип, түнөп өнөрүн тартуулаган экен. Мүмкүн Токтогулдун келишинин дагы жөн себеби бар, өзгөчө себептери бар. Анткени Токтогул менен замандаш, Токтогул менен үзөңгүлөш мыкты өнөр инсандары болгон биздин айылда. Ынаш деген манасчы, андан бери Аттокур, Ысмайыл деген акын кишилер болгон. Сулайман андан бери алатан болсок өзүнүн шакирти болгон. Ошо Сулайман, Алымкул, Акыш деген ырчы келин болгон, апабыз болгон. Алымкул кадимки Замирбек Үсөнбаев атабыздын атасы болот. Демек ошол Алымкулдан бери агып келе жаткан суу биздин айылды Ырчы булак деп коет. Ошол Ырчы булак айылында туулуп, өсүп, ошол залкарлар баскан жол деп атпайсызбы? Залкарлар баскан жолду басып, залкарлар ичкен суудан ичип, ушул чоң сахнага өнөргө келгенбиз. Мен устатым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асанкан Жуманалиев деген киши болот. Ошол эле биздин айылдан аттарын аттаса кут сүйнөт дейт, аттын атап кетейин. Биздин айылдан кадимки Төлөш Турдалиев, алтын көкүл аттыккан акын, ырчы. Азыркы заманыбыздын залкар акыны Анатай Өмүрканов, Замирбек Үсөнбаев, ошол эле мен атын атаган Асанкан Жуманалиев, аалы туткуч өлкөсүнүн устатыбыз. Анан Абдылда Нуралиев деген бизден кийин дагы мына азыр укуктууларым иштеп атат. Токтогулот уулу Улук деген дастанчы жигит, Жанат, жана башка балдар, кыздар чыгып келатат да. Демек мен ушу айылымды сыймыктануу менен айтып, өзүмдүн ушу кичимекеним Таласта өнөрпоздордун айылында чоңоюп, өсүп, анан 7 жашыман ушул жалпы өнөргө аралашып десек болот. Ырдап дегенде ырга жакын болуп, 13 жашыман баштап, 14 жашыман баштап толук ушул манасчылык өнөргө келип, анан 10-11 класстан баштап колума комуз кармап, кийин искусство университетинде Замирбек Үсөнбаевдин дастанчылык классында тапшырып, ушинтип аздыр көптүр кайра тагдырдын тамашасы бир кезде устатым Замирбек Үсөнбаев жетектеген дастанчылык классын кайра жетектеп бүгүн шакирт тарбиялап аткан үчүнбүз. Демек сиз айткандай, жанагы залкарлар баскан жол менен элдир-селдир келатабыз. Кудай буйруса. Кут кылсын, Кудай кут кылсын. Мына агай өзүңүз айтмакчы, Манас атабыз жер деген кереметтүү кең таластан, эли да, жери дагы 4 бөлүктөн турат деп угуп калабыз. 280 миң калкы бар дейт. Сиз айтып өткөн небир түркүн таланттар, залкарлар чыккан кереметтүү жерден экенсиз. Апай Шекербек дегендер не деген керемет талант. Айтып отурсак деги түгөнбөйт. Жашырчыларды бияка эле коелу, ошол улуу муундардын таланттарын айтканда эле сан жетиксиз. Кудай кут кылсын. Эми агай баягы башканы коюп манастайт дейт. Өзгөчө мына ушу азыр белгилүү манасчы катары, манасчылардын катарында бир ордуңуз чоң. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жакшынакай эфирлерден, радиолордун жаңырыктарынан сиздин абазыңызды укканда шыр эле таанып билип калабыз. Самат агайыбыз экен деп. Анан эми ушу биринчи ушу Манас тууралуу дагы бир аз токтолуп өтсөңүз. Манасчылык өнөргө мен келип калганым 13 жашымдан, 13-14 жашымда биздин айылда Манас таануу деген сабак болор эле. Ошол сабактан мен жогоруда атын атаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Асанкан Жуманалиев агай сабак берген. Кичинебизде баарыбызга үзүндүлөрдү жаттатып, Манастан үзүндү айтчубуз. Анан ошол Манастан үзүндү айткан көп баланын ичинен Ала Туткучов, мени дегенде арасынан тандап Аман деген жигиттер. Анан Манаста алгач ушул үзүндүлөрдү жаттап, айтып жүрдүк. Эң алгач ушул Мерим фондунун конкурстарына катыштык. Анан Манаска болгон өзгөчө кызыгуу, өзгөчө шыгым,
өзгөчө бир ынтам ошо Саякбай Каралаевдин аудио дисктерин уккандан, радиодон анан жана Каникейдин Тайторун чапкан деген 6 мүнөттүк үнү запись. Ошону уккандан бир өзгөчө шыктанып, анан жанагы райондук, облустук конкурстарга катышып жүрүп, анан манасчылыктын чоң дүйнөсүнө келип калган. Ошол эле учурда аян болбой, баян болбойт деген сөз бар го. Ошодан улам аян жөнүндө көптөр сурашат, ушул суроону көп беришет, анан ушул жөнүндө кыскача айткым келет. Манас айткан кишиби, уста кишиби, жазмакерби, ушул бир чоң дүйнөдө жүргөн кишилердин тарыхта көбүнүн түшүнүндө кандайдыр белги, сыр, аян болот экен да. Ошол эле Айтматов атабыздан баштап алып карай турганбыз. Анан көптөр ойлошот да, бул аян алгандан кийин эле туруп эле манас айтып калат депчи. Менин пикиримде жок, андай эмес. Бул аян белги, сыр экен. Кандайдыр мен ушинтип көкүрөгүмдө ошондой туям. Анан ошо Эстебес атабызды, Саякбай атамды туш көргөн учурлар болду. Мен буну аян деп эсептейм да, өзүмө белги, сыр деп. Анан ошодон баштап улуу өнөргө келип, улуу өнөрдө ошол учурунда Саякбайдын дисктерин аябай көп угуп, бирок ошону кайталаганга аракет кылсак да кайталанбаса, мына азыр учурга, ушул жашка келгенде ошол илгери уккан Саякбайдын кайрыктары манас айтып атканда өзүнөн өзү кошулат, өзүнөн өзү чыгат да. Демек бул бардык өнөрдө кандайдыр бир тажрыйба, кандайдыр бир эмгек, аракет, анан Кудай Таалам берген дарамет болуш керек. Анан ошолордун бар комплекстүү бир бышып жетилгенде анан өнөр бышып жетилет да. Илгери эле ошо күндөп, түндөп манасчысы деле, акыны деле, комусу деле ээрчип жүргөндө, азыркы заманда башка, азыр биздин колубузда бардык варианттагы китептер бар, бардык варианттагы дээрлик аудио таспалар бар. Аларды ким кайсыл манасчыны көрөм, угам десең угасың. Бирок биз жаңы студент болуп келген кезде андай жок эле. Манас Бурас деген коомдук фонд бар эле. Ошол фонддо көп жыл залкарларды көрүп тарбияландык. Уркаш Мамбеталиев агайыбыздан сабак. Бул жака келип Назарбек Сейдарахмановдон сабак алдык. Анан дастанчылык боюнча залкар акыныбыз Замирбек Усунбаевдон сабак алдык. Демек, ушул манас дүйнөсүнө келгеним кичинемден баштап кандайдыр бир деңгээлде залкарлар жылоолоп, тизгинден кармап, жетелеп жүрүп отурган. Колдоо берип көрсөтүп, колдоо көрсөтүп. Анан ошондон кийин ошолордун көрсөткөн жолу менен, ошолордун көрсөткөн багыты менен ушинтип чоң өнөрдө жүрөбүз. Ал эми сиз айткандай залкарлар деген темага келе турган болсок, залкар катары ушул өнөрдүн залкар өнөрпосу катары биз ушул биздин устаттардай канчалык деңгээлде тарыхта калабыз. Кечире алабыз. Микрофонуңузду кичине оңдоп коеюн. Бир аз көйнүңүзгө тийип тоскоолдук жаратып аткан экен. Мындай кылып жылдырып коеюн. Канчалык деңгээлде залкарлардын жолун татыктуу улап, биз дагы ошол залкарлардай болуп тарыхта калабыз. Буну эми убакыттын иши. Бирок биз так ошол залкарлар кандай көрсөтсө, залкарлар кандай жолду басып өтсө, биз ошол жолду дараметибизге, алыбызга жараша басып келатабыз. Агай, мынакей өзүңүз айткандай, баягы азыр деле ушул кезде деле жаш мектеп курагында деле биринчи класстагы балдарга деле манас сабагы бар экен, кошумча сабак болуп эсептелинет экен. Анан ошо алды менен ошо манастан үзүндү берип, балдарды байкап, сынап, булардын жаттоо, аң сезими, эс тутуму кандай деп алды менен ошону байкашат экен да. Анан сиздин оюңузча мен айтайын деген суроом, баягы айтып коет го, 1% талант, 99% эмгек болсо, азыр көбүнчө мына ырчылык өнөрүндөгү жаштар эмгек менен гана ырдап чыгып атышпайбы көпчүлүгү. Анан бул манас жолунда кандай ойлойсуз? Ошо эмгек кылып, мээнет кылып, жаттап отуруп манасчылык жолуна барса болобу, же көйдөнүндө, көкүрөгүндө бир уюткусу болбосо, ал баладан манасчы чыкпайбы? Жакшы суроо. Бул төкмө акындарга да бериле турган суроо. Анткени төкмөлүк өнөр менен манасчылык өнөр бул өзгөчө өнөр. Неге дегенде,
тамашалап коебуз, бул жаттап ала турган ыр эмес депчи. Ооба. Туура манасчылардын бардыгы салттуу вариант деп коебуз, салттуу өзөк дейбиз. Окуянын сагынбай, саякпай көрсөткөн салттуу өзөгүн жаттайбыз. Мындайча айтканда, салттуу линиядан чыкпайбыз. Ошол салттуу линияны кармалат да. Ал эми ар бир манасчы манас айтып атканда, ошол учурдагы эргүүсүнө, ошол учурдагы илхамына жараша кандай деңгээлде, кандай алымча кошумча менен айтат, бул башка маселе да. Неге дегенде, манасчылык өнөрдө көпчүлүк учурда окуянын сюжетинин негизинде эркин айтат манасчылар. Ал эми канчалык деңгээлде салттуу өзөк сакталып атат, канчалык деңгээлде толугу менен өзүнүн вариантын айтып атат, бул башка маселе. Бээде бир жагдай бар. Манасчылык өнөр эмес, деги эле эпос дастандарда вариант деген түшүнүк эмне үчүн келген дегенде, бул эпос дастандардын бардыгынын дээрлик окуя, сөз, линия бул элдик болуп эсептелет. Ал эми айткан манасчы, ал сөздүн, мындайча айтканда, ал бүтүндөй манастын же дастандын автору болуп эсептелбейт да. Вариант жана вариация деген негиз ошодон улам. Ошого жараша канчалык деңгээлде көркөмдөп айтат, бул өзүнчө сөз кыла турган нерсе. Ал эми сиз айтып аткан алгач жанагынтип жаттап, окуп, жалаң эмгек менен өзү деле бардык өнөрдө, ошол эле комузчулукта деле, ырчылыкта деле алалыбы, бардык өнөрдө жалаң гана эмгек менен эле жетүү мүмкүн эмес. Эгер анте турган болсок, андай логика менен алып карай турган болсок, Кыргызстанда 2300-2400 мектеп боло турган болсо, ошо 2400-тө өзүң билгендей, ар бир мектепте жок дегенде 3төн 4төн бала манастан өзүндү жаттап айтабыз. Туурабы? Илгери айтканбыз ошентип. Учурда сиз айткандай, 2-нин 1 манастан өзүндү жаттап айтат да. Бирок манасчылык өнөрдү аркалап калуу бул башка маселе да, башка маселе. Экинчи жагдай бар. Бул манасчылык өнөрдү жаттап айтсам эмне болот, айтпасам эмне болот деген сыяктуу. Бул биринчи кезекте кыргыздын духун, кыргыздын бир көрөңгөсүн, кыргыздын бир манаста бир патриоттуулук, мекенчилдик бир сезимдин бир уюткусу бар да, касиети бар. Ошо касиетти ар бир баланын көкүрөгүнө орнотуш керек. Бул эмне үчүн ошол касиетти аркылуу кыргыз тили, дили, тарыхы, маданияты, эң эскиси духу сакталат да. Бул жана кытайлык кыргыз туугандар эмне үчүн массалык түрдө манас айтат? Алар жана көп элдин ичинде жок болуп кетпеш үчүн, баягы духту кармап жүрүш үчүн, сактап калыш. Демек алардын бардыгын манасчы деп айтуу болбойт. Өзүңүз билгендей, учурда манасчылар өзү саналуу эле. 20-30 деп коелучу, 30. Ошонун өзү бардык адам жөн эле эмгек кылса эле манасчы болуп кетпейт дегенди барат. Агай, анан өзүңүз айткандай, баягы бул манас өнөрү өтө бир улуу өнөрлөрдүн эң алдындагы өнөрлөрдүн бири эмеспи? Айтып коет го, бул төкмөчүлүк өнөрдү ушу бир казак менен кыргыз эли гана төкмө акындык менен айтыш коомун куруп өткөрөт эмеспи? Анан бул манасчылык өнөр бир эле жападан жалгыз ушу кыргыз элинде эле барбы? Төкмөлүк боюнча кошумчалап кетким келет. Түрктөрдө, түркмөндөрдө, каракалпактарда, өзбектерде деле кандайдыр бир деңгээлде бар болгон, бирок ошонун нугун, өзгөчөлүгүн, өзөгүн сактап калган бул кыргыз-казак. Кыргыз-казак. Мындайча айтканда, турган жерден жамактап, төгүп, төкмөлүк боюнча ойкаштырып ырдаган. Ал эми манасчылыкка келе турган болсок, буну биз манасчылык эле деп эмес, жалпы эпос айтуучулук деп карашыбыз керек да. Дүйнөдө эпос айтуучулук өнөр көп. Ошол эле якуттардын Олонкозу, калмактардын Жаңгары, ошол эле казак туугандардын Кыз жибек алпамысы, мисалы да. Ошол сыяктуу же болбосо тажиктердин Ашоктар деп коет. Мындайча айтканда эпос дастан айткандар көп. Алардын ичинен дүйнөлүк эпостордун ичинен манастын орду өзгөчө болгондуктан манасты айткандарды биз манасчы деп, ал эми жана дастан айткандардын бардыгын ошол жана эпос айтуучулардын
катарында карасак болот. Бизде жана дастанчыларды ошол жана дүйнөлүк эпос айтуучулардын катарында карап, Манас бир өзгөчө эпопея, өзгөчө бир океан болгондуктан аны Манасчы, керек болсо Семетейчи деп ичинен багыттарга чейин бөлүп калган да. Ал эми ошол дүйнөлүк эпос айтуучулар менен Манастын айырмасы не дегенде, Манас кандайдыр бир деңгээлде жандуу айтылат. Мен жогоруда айткандай, бүгүнкү күнгө чейин Манасты айткан айтуучулар бар. Жана окуянын сюжетинин негизинде мына Дөөлөт 15 саат айтып, 14 саат айтпады, ошол сыяктуу жандуу айта алышат. Мыкты манасчылар бар. Демек, башка эпостон айырмаланып, китепте гана жазуу болуп калып калган жок. Тилекке каршы биздин дастандарыбыз китепте гана калды. Китепте кандай болсо, так ошондой үзүндүлөрдү жаттап айтабыз. Мисалы, так ошондой тиги үзүндү гана айтылып келет. Ошол эле дастандарды учурунда жанагы Ашырал Айтаев аталарыбызга чейин төгүп айткан учурлары болгон экен. Эми төкмакын да төгүп, Каракул ботомду кааласа жарым саат, кааласа 1 саат айткан учурлар болгон да. Ага келиңиз, эми Манас тууралуу айтып отурсак, эмне деген гана кептери, эмне деген убактыбыз дагы чектелүү, ошондуктан баягы кандай кулак чыгарса дагы касапчынын өз эрки дейт. Манас тууралуу дагы бир суроо берейин деп турам сизге. Өзгөчө азыр мына Кыргызда эмне көп? Каада көп, аш көп, той көп. Кудайдын кулагы сүйүүсүн, Кыргыздын жакшылык тойлору күндөн күнгө илгерки убакта баягы күтүрөгөн күз айларында гана той берчикен, азыр жай болобу, кыш болобу, күз болобу, мейли жаз болобу, жакшынакай жаркыраган тойканаларда той берип келе атышат Кыргыз эли. Анан ушул Манас өнөрчүлүгү өзгөчө кандай жерде гана айтылыш керек? Баягы кээ бир жерлерден көрүп калабыз, ушул Кыргыздын жакшынакай тойлорунда дагы эң алгач башында негизи төкмакындар келип, бир жакшы амандашып, саламдашып, ошол акынчылык өнөр менен баштачу эле. Кээ бир тойлордо ошо манасчылык өнөр менен дагы баштаган тойлор бар экен да. Ошону кандай карайсыз ошол? Бул жерде бир жагдай. Негизи эле биз өзүбүз ушул тоюбузду бир кыргызчалап, жаңы бир нукка түшүрөлү деген аракеттер болот атпайбы? Ошонун эң өзөгү катары ал тойдогу бардык иш-аракет, тойдогу бардык жасалган иштер кандайдыр бир деңгээлде Кыргыздын бир өзөгүн көрсөтүп тура турган, Кыргыздын бир баалуулугун көрсөтүп тура турган. Бирок ошол эле учурда жасалып аткан иштин ар биринин бир тарбиялык, философиялык мааниси болсо деген ойду камтып, ошону бир багыт алсак туура болот да. Эмне үчүн Манас менен, эмне үчүн төкмак менен? Биринчи кезекте ошол тойго келгендин бардыгы Кыргыздын жарандары, кыргыздар бул эки өнөрдү улуу өнөр деп баалаган дагы, жакшы ниет, жакшы тилек кылган. Өзгөчө мына акыркы жылдары тойлордо көп Манас айтам башында. Кызыгы үйлөнгөн жерде ошол бир Манас эми чексиз да, Манаста бүт окуя бар. Үйлөнгөн жерде ошол кандайдыр бир деңгээлде аял затынын улуулугун даңазалаган, же болбосо ошол эле Каникей энебизди кудалап барып Манастын алганы, же болбосо Семетейдин ай чүрөккө алдына барганы деген сыяктуу окуяларды айтабыз. Ал эми бала төрөлгөн бешик тойлордо ушундай жагдай болот да. Демек, баланын баалуулуктары жөнүндө айтчу экен. Баланын баалуулуктары жөнүндө Манаста не деген гана керемет сөздөр бар да. Мындайча айтканда, Манас жана чексиз деп атканым, так ошол окуяга ылайыктап Манасчы каалагандай кылып, каалаган тематикада айтса болот да. Манас эпосунда баары бар. Камтылган экен да. Эгер Манас эпосундагы ошол сөзсүз эле Манасты төрөлүш эмес, Манастын төрөлгөнүнө чейин баланын зары, балага болгон мамиле жөнүндө не деген сөздөрдү айтып атат. Тукуму жок өтөм деп, туяксыз кайда кетем деп, жалгыз куу башым бар датым кимге жетем деп, күндүр түндүр тепеңдеп, дүйнө жийдимепеңдеп, ажал жетсе бир күн акыретке кетем деп, баланын артында
да бала болбосо артык дүйнөнү этем дейт. Чындап эле дүнүйөңдүн эмне кереги бар эгер артыңда балаң болбосо дегенде, изиңди сенин изиң менен база турган, сенин жолуңду улай турган киши жок болсо, ошол баланын баалуулугун Манаста айтып атат. Дүнүйө ээси бала экен, артыңда дүйнө жок болсо, дүнүйөсү курусун бузулуп калган кала экен. Демек, биз жанагы тойлордун башында манас айттырганда, же акындарды чакырганда не жөнүндө сөз болот? Демек, ушундай тематикалуу баалуулуктар жөнүндө сөз болот. Ушундан улам жакшы ниет, жакшы ырым кылып, ошо бешиктеги баланын көкүрөгүндө, кулагында бир манас жаңырсын, ошо манастай элине кызмат кылган адам болсун деген ниетте манас менен жөрөлгө кылып баштаган учурлар көп. Бул жакшы жөрөлгө. Жакшы агай. Эми баягы бүгүн мына Кудай буйрса кымыз жыттанган, кыргыз жыттанган бир сону маек болуп атат. Анан эми манас өнөрчүлүк боюнча бир аз чекит кое туралы. Азыр эми мына ушул жерде кыргызды дагы бир кыргыз деп тааныткан кыргыздык бир жашынакай асбабы комузду дагы ала келген экенсиз. Ушул комузду канча жашыңызда үйрөнгөнсүз? Бир кыскачараак токтолуп анан ошо дастан өнөрчүлүгүндө аркалап келесиз. Мүмкүн болсо ошо dastandan дагы бир үзүндү жакшы айтып берсеңиз деген ниетте келиңиз. Мына кыргыздын баалуу комузу кандай керемет. Ушул жанагы Алыкул Осмон айткандай, кыдымдан кыдым санап көксөй, жыр калды биздин ушул күндү көздөй. Бул комуз көп сууларды кечип келген Элида комузундай жөп жөнөкөй дегендей, мунун баалуулугу эч кандай эч жеринде бир темири жок. Жыгачтан ушундай сайраган керемет үндү чыгарын биздин залкар комузчуларыбыз даңазалап кеткен. Ушул комуз жана жоону сайса ким сайда аты калды Манаска деп жүрөбүз көп жүргүчүлөр. Буну ким жазаган? Мындай керемет үндү комуздун чапкан уста ким деген жөнөкөй эле суроо жаралышы мүмкүн. Ошол себептен мен атын атагым келет. Намазбек Уралиев деген атабыздын колунан чыккан залкар комузчу заманыбыздар. Ушундай комуздар. Ушул комуздар менен алды СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамдарга жетти. Ошол себептен мен атайын токтолуп айтып атам. Бул комуздун ээси ушул Намазбек Уралиев эмесе ошол дастанчылык жөнүндө сөз болуп калды. Мен өзүм да университетте дастан классынан сабак берем. Бир кезде Замир Бөксөнбаев агай ошо жерде классты түптөгөн акындар дастанчылар классын. Анан сиздерге бир устан үйрөнгөн чыгармалардан бир сүйлөп туруп айтып берейин. Дастан айтсам көп убакыттын артына алат окшойм, бирок мен бүгүн ошо Курманбектен да же Олжобай Кишимжандан же Кожо Жаштан эмес, мен сиздерге ошол залкар акындардын бүт дастандарды бизге калтырган залкар акындардын өздүк оондору болгон, ошолордон кыскача кайрып берейин. Жакшы болот, келиңиз. Илгерки залкар акындар төгүп ырдаганда, ар биринин өздөрүнө таандык өзгөчө оондору болгонда, ошолордун эң көч башында десек болот, мына учурунда ошол Арстанбекке Каркарага барып учурашкан жер таянбас жеңи жок, Аксыдан чыккан жеңи жок, Айтышарга теңи жок, Таластан чыккан жеңи жок, Таймашарга теңи жок дейт эмеспи? Бул өзү жерлигинде Таластан болуп, анан Аксыга тайларына качып барып чоңоюп, анан алгач жана Кербен базарында Нурболдо менен айтышып, анан кийин атагы чыгып, жеңи жок атка көчүп, өзүнүн өтө атып өчкөнү ошодон болгондо, эмесе ошо жеңи жок атабыз жеңи жок атабыздын обону деп бизге залкарлар устаттары үйрөткөн кайрыктан бир кайрык. Айтайт десе токтолбой, ашуудан шабады, суккондой
Жазла жамгыр төккөндө жер жумшарып кеткенде мүдүрүлбөй кагылбай айтар ойдон жаңылбай аксы менен таластайт да көкчө менен манастайт күн жүгүрүп канаттайт күйгөн элге санаттайт өтө кызыл канаттайт таң өткөн элге санаттайт ат үстүндө китеттайт аны кууган болжонайт качканды айтпай куугандай ошо чобур делең айтпай будандай болуп өткөн тарыхтай жалганды айтпай яныктай мергенчилиң көзүн айт карыянын сөзүн айт ашкерелиң сөгүлбайт акын болсоң төгүлбайт ак карандын кылгабайт таң жүрөк менен жыргабайт эмгекчини мактабайт жатып ичер бузукту каршык сөзгө кактабайт деп ушундай оом менен ырдап жүрүп отурганда бул жанагы аккан суунун оonu да ушундай кетип атпайбы жети кабат жер астын жарып чыкканы аккан суу жер адамдын барысын багып чыккан аккан суу алты кабат жер астына жарып чыккан аккан суу алтын күчтүү дез куйлук ошо ичинен бадык чыкканы аккан суу деген сыяктуу бул жеңүү жок атабыздын обону деп билебиз да демек ошол жеңүү жок атабыздан тартып бардык залкарлардын өздөрүнө таандык Токтогулдун, Эшмамбеттин обону деп ар биринин обондору жөнүндө айтып беребиз. Ал тургай алардын шакирттери болгон жолун улаган Алымкулдун, Осмонкулдун, Калыктын, Корголдун, Ысмайылдын бардыгынын обону болгон. Ошолор Осмонкул атабыз өзү домбура четкен, домбураны билген. Анан төккөндө бир нөшөрдөй төгүп сабалаткан башкача бир өзгөчө обону бар киши болгон экен. Бул кадимки Калыктын окуучусу. Ошол Осмонкул атабыздын обону мындай болгон. Калемди канаң алып Kazaldın gelin laçayın, içimdeki ölürdün, kuzguğumu geldin atayın. Ölürüm var bulgonsun, erilip nege jatayın, ırdap bertidim babandan, ırçıdığa tuğulgansın. Tab aytsam tanılmaz, tabıdadı gelgen budansın. Jurgudu bingen azamat, julgugan tip salbasın. Jurgulugu çın bolsa, jurugudan tambasın. Jakşın kat bolsa, mingelin jarışkanda kalbasın. Jagaldadı gülsün jeda, jaygışıdı jem çöp kandasın. Çayın joktu uyuңгө jakın kişi barbasın. Juluçu gelsen, kalıstan atındın uğrun albasın. Ölüm bira çirkin tügötö ta, Karaçın özgöçö jandı dargasın. Ey barakelde. Dep Kalıktın özünün onu. Ayda daydı dayda degen misалы. Ya Kurmanbekti bizge Kalık atабыз çıtap ketip atpay. Demek oşo Kurmanbektin oğuna kandaydır bir dengeli okşaş ketет. Okşaştı var. Jakşı bolsun jatık bol, şair sözdün bu gibi ukbayt. Batır bildi bu balvan kul, harbi işte bek azuktayt. Ana varmadın adamdan, akıl aytsan bu az tukbayt. Hayratı varın azamat dep. Ушундай о менен кетти. Демек бүттүк акындардын өзүнүн оonu бар. Мына жогоруда сөз болду. Биздин айылыбыздан мен ошол айылданмын деп сыймыктар менен айтып атпайм. Алымкул атабыздын өзүнүн обону болгон. Бул төкмө акындардын ичинде Алымкул атабыз комузду дагы чебер четкен, дастанды да келтире айткан, обонду да, үнү дагы бир кооз. Анан ошол эле учурда сөзмөр, чечен bir көп тармактуу киши болгон экен да. Ошол Алымкул атабыздын төкмөлүгү өзгөчө болгон экен. Ошол атабыздын обону мындай болгон мисалы. Saymaday koz jedekin, say-sayıday da gölekin. Asman didi tuğdurun, ataktı gettin töböken. Şarıgıyın şamşıkan, tügönbös tuzdun geleken.
Aylanasın alatın arası tulgun bömöken Altın bir acak cestandayı Hadi şu lakındır üskün cirekin Halçam iste canğa Aykalışın iyilgen Arkardımca türdüydü Veligi kırda tüyülgün Talası bakta tosu gen Baktaraktar tigilgen Dep andanar getiverekti. Demek bu Alım Kulatan'ın oğlu. Ebe kızık. Oşol Alım Kulatan'dan keyin İsmail Atan'ın özüne oğlu olgan. Andan beri janağı 4 akından keyin tökmölügünөр toktoyt degende sözdөр aytılıp bul kadimki Aşıralı Aytaliyev, Estebes Tursunaliyev, Toğanbay Abdiyev, Zamirbek Hüsөнбаевди айтып атат да. Анан мынакей айтыш коомдук фонду түзүлүп, Амантай Элмирбек агаларыбыз башында туруп, андан бери Наалы Азамат Шекербек агайларыбызга чейин, Жеңишбектерге чейин ушул өнөр бир кандайдыр бир деңгээлде акыркы 20 жылда, 15-20 жылда мет санаттардын колдоосу менен жогорку деңгээлге өсүп жетилди да. Анан ошол Совет доорунда, Союз мезгилинде ырчы күй деп ошол Эстебес аталарыбыз ушундай оо менен ырдап, азыркы акындардын баарын негизгиси өзөгү. Ар ким ар кандай мүмкүнчүлүгүнө жараша алымча кылып, кошумча кылып кооздойт. Бирок өзөгү ошол ырчы күй деген оо менен төгүп ырдап келатат бүттүк эле акындарыбыз. Бул ырчы күйүнү Эстебес Замирбек аталар ырдаганда, ошодон бир мисал. Бар адам көрбөгөн, эмнени көрбөй төлбөгөн. Эмдерин билсин кадырын элмеден өсүп өнбөгөн. Адамдык жолдон адашпа, адашсаң адаш өңгөдөн. Элейин сөздүң эмесең элирип калган дөңгөңдөнөм. Жакут бар элде маржан бар, туугандар жаралып калган аржан бар. Дүңгүрөп алыз атагың дүбүртү топтуң жарган бар. Туюнтуп акты караны турмушту дезен чалган бар. Жаратып улан мукмушту жаңылап чыйыр салгандар. Күчүнөн таадай жаратып күйгөн от болуп жанган бар. Кулпудуп күлгүн өмүрүң кумардан тодук канган бар. Ошентип ай өтсөң көбүрүга туугандар о чиркин кимден арман бар. Деп акындардын бардыгы ушинтип азыр ырчы күй деген кайрыктын негизинде ырдап келе жатат. Буларды тарых үчүн биз залкарлардын баскан жолу, бул тарыхы, болгон окуя, ушуларды биз жаш муундарга жеткирүү биздин милдетибиз. Анткени бизге ушунун баарын устаттарыбыз көрсөткөн. Анан ошол устаттардын көрсөткөнүн кийинки шакирттерибизге берүү, өткөрүп берүү, чып-чыргазын курап өткөрүп берүү, бул биздин милдет. Силердин тил менен айтканда залкарлар баскан жол деген. Ошол. Туура агай, керемет. Мына агай, сиздей ар өнөрлүү, ар тармактуу инсандар менен 1 саат убакытта өтө бизге аздык кылат. Мына керемет обондор, ар бир ошол дастанчылардын өздөрүнө таандык обондор кулакка кандай жагымдуу болот. Ушул сиз ырдап кеткен обондорду ар кандай кыргыздын кинолорунан болобу, ар кандай ушу теледен дагы угуп жүрөбүз. Башка сөздөр менен да ушул обондорго салып да ырдап жүрүшөт да, көпчүлүгү чыгар. Негизи болот. Бул өзөктү бул обонду бир текстке байлап коюу туура эмес. Булар тескерисинче пайдаланыш керек. Керек болсо менин оюмда, сунушумда азыркы төкмакындар ырдап атканда ушулардын ичинен кайсыл обону өзүнө ыңгайлуу келсе, жакса, ошону бир иштеп чыгып туруп, төгүп атканда да ушул обондор менен төксө, бир элге дагы жакшы угулат деп ойлойм да. Туура айтасыз агай. Анан келиңиз эми агай, мынакей учурдан пайдаланып, азыркы жакшынакай обондуу ырлардан дагы аткарып жүрөбүз. Дастан өнөрчүлүк боюнча мына керемет канчалаган дастанчылардын обондорунан үзүндү болсо дагы айтып бердиңиз. Анан мүмкүн болсо ушу комузду
канча жашыңызда кимден үйрөнгөнүз, сизди тапкан жакшынакай ата энеңизденби же ошол тууралуу бир кыскача токтолуп туруп анан бир обунду ырдан дагы үзүндү аткарып берсеңиз. Комусту мен кичинемде 6-7 жашымда Иримге бардым да, комуз үйрөнгөн кружокко. Барып, үйрөнүп баштап, бирок толук аягына чыгып үйрөнө албадым да. Анткени агайыбыз райондон келип кетчү эле. Анан мүмкүн өзүм жаштык кылып көп кызыккан жокмунбу, кыйын болду да мага үйрөнө албай. Анан кийин ушул өнөргө аралашып, манас айтып, чоң сахнага чыгып, мындай шаарга келип аралашып калганда, азыркы жана Кундуз Таштаналиева деген ырчы кыздар менен чогуу көрүп калам, алардын комуз четкенин көрүп кызыгуу пайда болду. Качан адамдын көкүрөгүндө бир сезим ойгонгондо, кызыгуунун сезим ойгонгондо анан баш оту менен киришкенде, алдыга максат койгондо анан үйрөнүп кетесиң. Анан кайра экинчи жолу комузга ошондо кайрылдым. Ошол кез бир 9-8-9 класс кезим да. Ошо 9 класстарымда комузга кайрадан кирип, анан муну атайын эмес, ошо өзүбүздөгү эле өз алдынча эле четип жүргөн агаларыма, ненелеримен кошуна колоң дегендей байкелерибизден үйрөнүп, анан кийин өз алдымча изденип, анан үйрөнүп кеттим. Айылдан ошентип комуз четкен агалардан, ненелерден үзүл-кесип үйрөнүп, ал эми комузду ушул дастан айтуунун деңгээлинде, бийик деңгээлде үйрөнгөнүм бул Замирбек Өксөнбаев агайдан. Университетке келип, толугу менен ушул жерден комуздун дүйнөсүн ачып, таанып, билип, ушул жактан үйрөндүк. Анан агай азыркы ушул таптагы обончулардын кимдин обондорун көбүрөөк жактырып угасыз? Азыркы обончулардан өзүңүз баалаган. Жакшы суроо. Обончуларды биз мындай кандайдыр бир деңгээлде бөлүп карашыбыз керек деп ойлойм. Элдик өнөрдөгү, ар тармактуу обончулар. Элдик өнөрдө ошол аккордеонду ойногондор өзүнчө бир кайрыктары бар. Керемет кайрыктары бар. Ошол эле комуздан ойноп жүргөндөрдүкү, элдик өнөрпоздордуку өзүнчө бир кайрыктары бар. Классикалык кыргыздын профессионал музыкасындагы композиторлордун бир өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, Ошо сыяктуу алып караганда, мисалы, көпчүлүк учурда жана обондуу куплеттик формадагы чыгармаларга обондор чыгып жүрөт. Акыркы Залкар Түгөлбай Казаков баштаган залкарларды санабаган күндө деле Калыбек Тагаев деген керемет обончулар бар, Ошолорду санабаган күндө деле бүгүнкү күндө дагы керемет обондор жараткан обончулар бар. Мен мисалы Элмирбектин обондорун бир өзгөчө баалайм да. Бул обондор бир куплеттик формадагы обондор эмес, татаал формадагы обондор да. Биринчи теманы экинчи темасы улап отурган бир стандарттык эмес нукта жарылган обондор. Ошого Элмирбек менен удаалаш эле Түмөнбай Колдошов, Сыймык Бейшекеев байкебиз, андан тышкары Максат Кулуевге окшогон обон жаратып жүргөн жигиттер бар. Жакшы болот агай, эми убактыбыз да кичине соңуна чыгып келаткан өңдөнөт. Андыктан бир кайрып коелу. Болсо да бир обонду урлардан бир кайрып берсеңиз. Элмирбек байкеже сөз болду, Элмирбек байкени эстеп бир кайрып коеюн. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул угуп келет күндө, бир жүрчүк алма бакты болжоп сайрап, алчактан кадашып күйгүм калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгып издеген өрүл таңда. Баракелде.
керемет обондор мына Элмирбек Иманалиев агабыздын Булбулум деген жакшы чыгармасына үзүндү болду. Келиңиз эми агай, баягы аркандын да баш аяк болот демекчи, убакыт деген учкан куштей ушуну айтат экен. 1 саат аралык убакыт сиз менен кандай өткөнүн билбей калдым жаныңызда отуруп. Келиңиз эми жалпы көрөрмандар менен бир жакшынакай коштошуп амандашып койсоңуз. Биз Кыргызда өзгөчө өнөр баалаган, өнөр баккан, сөз баалаган элбиз. Бизде өзгөчө акыркы учурларда болуп аткан нерсенин баардыгы ушул өнөр, сөз, музыка, искусстводон кандайдыр бир деңгээлде алыстап калганыбыздын кесепетинен жаралган бир кыйынчылыктарда турабыз деп ойлойм. Ошол себептен ар дайым кыргыз эли ушул өнөр баккан, өнөр баалаган, өнөрдү сүйгөн, өнөрдү өзгөчө азиздеп туткан, сөз кадырын билген эл экенибизди унутпай, дайыма ушул өнөр адамдарына колдоо көрсөтөлү, өнөр адамдарын өнөр өнөрдү баалайлы, эң ириде ушул өнөрдүн арты менен жан дүйнөбүзгө азык алып, руханий жан дүйнөбүздү байытып, дайыма көкүрөгүбүздө, жүрөгүбүздө ыр күү болуп, элибизде тынчтык, токчулук, молчулук болсун. Эң ириде Кудай Таалам бөөдө кырсыктан тыш кылып, ушул руханий жан дүйнөбүз агарып өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат. Рахмат агай, бар болуңуз. Сиздин да өнөрүңүз өркүндөй берсин. Бар болуңуз, ден соолугуңуз чың болсун. Биздин куттуу студиябызга келип туруңуз. Ар дайым эшик ачык, сиздей болгон инсандар көп болсун кыргыз элибизде. Урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, сиздер менен Залкарлар баскан жол телеберүүсү болду. Бүгүн бизде конокто белгилүү манасчы, дастанчы Самат Көчөрбаев агайыбыз болду. Эмдиги эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.